Таш коргон, ак байбиче, кара кемпир. Авторы Мелис Абакиров. Окуган жана аудиолоштурган Адлет Чубаков. Бул мартабалуу делген чакан бейтапкана калаанын чок ортосунда. Болгондо да сыртынан саябандуу сейилбакты элестеткен, чар тарабы темир каша менен тосулган, төрт тарабынан тең чоң жол кесип өткөн, ошо туш тарабынын ортолорунда унаалар үчүн чоң дарбазалары, алардын капталдарында жөө жалаңдар кирип чыккан, өткөлдөрү бар капкалуу өзүнчө бир кичинекей махала. Күндүз кумурсканын уюгундай кирип чыккандардын аягы үзүлбөйт. Берде илимий иштерди да жүргүзгөн, доктор болчу студенттерге да дарс окуган, оорулууларды да дарылаган, даңазалуу академиктердин ысымдары ыйгарылган бир нече клиника жайгашкан. Алар бири-биринен оолак турган көп кабат имараттардын өзүнчө бир комплекси. Урбанизацияга чейинки архитектуранын үлгүсүндө курулган имараттар алдан эметей кооз, бет алдылары театрлардыкындай аркалар, жакшынакай ажайып жай. Так ошо ажайып жайдын күн батышынын кутба тарабына эндеген бурчунда архитектуралык кооз имараттардын сокур ичегиси сыяктанып, чатырына жеткен таш коргон айланта курчаган бир кабат чарчы бостан турат. Кунарсыз бир үй. А бирок дарбазасын айтпа. Чет өлкөнүн биринде көп жыл иштеп байып келген, профессордук даражаны чет элден алган, илимий макалаларым көп тилде жарыяланган, адамдын өмүрүн узарткан, каарыларды жашарткан улукманмын деп өзүн өзү даңазалаган Эркулдун жеке менчик бейтапканасы, жеке менчик клиникасы, чиймесин өзү чийип, тамды да өзү салдырып, коргонду да өзү көтөрткөн, дарбазасын өзүнчө чыгарып, өзү айткандай абсолюттуу автономия кылып таштаган. Ага кирип чыккан деле жан жоктой, өзүнчө эле таш коргон. Менчикесинин кабарчыларга көп жолу берген интервьюларына караганда, бул бейтапкана эң эле заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылгандыктан, мед персоналдар менен оорулуулардын байланышы шумдугун кургур контактсыз болот. Ооба, контактсыз экен. Доктурлар кабинеттеринде отурган жеринен, оорулуулар палатадагы жатак ордунан аудио-видео камералар, компьютердик техника аркылуу кандай акыбалда экенин көрүп билип, ошого жараша кенже мед персоналдар гана керектүү дары-дармектерин берип, 3 маал тамак ашын англиялык ак сүйөктөрдү тейлегендей батунуска салып, төшөктүн үстүнө алып барып беретмиш. Так ушунусу да башка бейтапканалардан артыкчылыгынын бири делинет. Айта берсе, артыкчылыктары арбын. Бул мартабалуу бейтапканага кирип чыгуу катуу тартипте. Өздөрү да бармагынын мөөрүн, кирүү карточкасын көрсөткөндө дарбаза каалгасы ачылат. Анан босогодо турган зыңкыйган чокморлуу, тапанчалуу күзөтчүлөр жеке уруксат күүлүктөрүн текшерип киргизет, текшеришип чыгарат. Кыскасы, бөтөн чымында учуп кирип чыга албагандай өзгөчө эрежеге баш ийет. А бейтаптар болсо берден бир кирген боюнча чыкпай, өлүп тынат ушул жерде. Сөөгүндө алып кете алышпайт. Чакан крематорийде маркумдун тени өрттөлүп, гүлүнүн жарты ууч бүртүгү айнек азем колбага салынып, оолунун колуна карматылат. Ал үйүндөгү атасынын же энесинин сүрөтүнүн артына эстеликке, түбөлүккө эстеп жүрөгө катып койгонго алат имиш. Аны гүлээсинен башка бир да жан билбейт дешет. Чет жака чоо жайын билгендер бир буту төрдө, бир буту көрдөгү карлардын бейтапканасы, абройлуулардын карыяларынын үйү, болгондо да даңазалуу бардарлардын, көпөстөр менен олигархтардын ата-энелеринин жашыруун жайы деп айтышат. Жашыруун дегенинин дагы бир себеби, баланча ата-энесин карлар үйүнө алып барып таштаптыр деген кайын кептен алыс болот дегени, аброюна сөз тиет дегени тура. Ошондон уламда булар мартабалуу бейтапкана, кымбат бейтапкана. Дагы бир кызыгы, өз ара келишим боюнча катылуу сыр катары берде карынын өз аты жөнү катталбайт. Аны алып келген ээси менен башкы дарыгер гана билет. Доктурлар да, медайымдар да билбейт. Дарылоо баракчасын башкы дарыгер өзү толтуруп, кол алдындагылардын колдоруна карматат. Ошондон улам ысымдары да кызык, сырдуу. А бирок ошонусу бейтаптын сырткы бейнесин аныктап тургансыйт. Ак мурут абышка, кашкабаш карыя, чалыр көз чал, бал пайган байбиче, какшаган каражак, керең кемпир, не деген шыңгыр үндүү ысымдар. Анан бейтапка өз аты жөнүнүн эмне кереги бар?
Биздин каармандардын дарылоо баракчасына жазылган ысымдары ак байбиче жана кара кемпир. Экөө үкөктөй чакан бир палатада. Төр жагында терезе тушунда ак байбиче, улагада кара кемпир. Экөө тең туруп баса алышпайт. Анда-санда капталдарына оодарылып, бирин-бири карап алышканы болбосо, көбүнесе шыпты тиктеп сүйлөшүп жатып, уйкуга кетишет. Уйку карылыктагы улукмандын өз дарысы. Көп уктагыла дешет биердегилер. Уктар убагыңар келди, коурашканды токтоткула, жетишет кеп салганыңар, уктагыла деп буйрук берилет. Көрүнбөгөн радио түйүндөн. Ак байбиче бир топ сөзмөр, кара кемпир сөзгө чоркок, мокок. Экөө тең көптү көргөндөр. Бири башынан калаалык, өмүр бою кеңседен чыкпай кызмат кылган, аппак жүзү аптаптуу күнгө күйбөгөн, төбөсүнө түйгөн чачын шамал эпкине желпинтпеген жандардан. Экинчиси түбүнөн айылдык. Колхоздун кара жумушуна тотугуп бышкан. Бригадирдин айткан жагына барып, айдаган жеринде жүргөндөрдөн. Ошолоруна жараша ой жүгүртүшөт, кеп салышат. Көргөн билгендери да эки башка. Ак байбиченин кесиби китеп редактору. Кара кемпир китеп түгүл, гезит бетин ачып көрбөгөндөрдүн бири. Адам баласы зериккенде, бук болгондо коурашканды жакшы көрөт эмеспи? Бедапкананын эреже шарты боюнча карыялар өз таржымалдарын, кимдин ата энеси экенин жар салып шардана кылбашы керек. Жердин кулагы жети дейт эмеспи? Непада айтылган сөз жел менен да жетиши ыктымал. Антса да сөз арасында айтылып кетет. Уул келиндердин кылык жоруктары кимдер экендиги. Ак байбиченин баласы банкир, чет элдик банктын бердеги өкүлү. Москвада жогорку техникалык окуу жайын кызыл диплом менен аяктаптыр. Компьютердин тишин чаккан программист экен. Ошонусун баалаган чет элдик банкир өнөктөш кылып алыптыр. Ак байбиче инсульт алгандан кийин күн бою кызматта жүргөн уул келинин аяп, ашка жүк, башка жүк болбойун жакшылап көз салган жерге өткөрүп койгула деп өзү өтүнгөн экен. Кара кемпирдин уулу башында айылдык ала көөдөн, көкүрөктүү зор балбан жигит болгондуктан дене тарбия институтуна чакырып машыктырып, эрежесиз мушташ боюнча эл аралык мелдештердин чемпиону болгон Эргул. Кийин кайсы бир кан базардагылардын үстүнөн карап тескегендердин бири, андан көтөрүлүп ана башы чоң соодагерлердин өз ара аласа бересесин, чыр чатагын жөнгө салып жүрүп, базар ээсинин өнөктөшү болуп алыптыр. Кылмыш чөйрөсүндөгү атагы бар мыйзамдагы уурулардын бири. Кара кемпир калаада өсүп чоңойгон, орусча гана сүйлөгөн тастак келинине батыша албагандан, келининин кербезинен ушерге жайгаштырылыптыр. Кептин төркүнү ушундай. Коурашканды демейде ак байбиче баштайт. Бүгүн күн жадырап жайдары чыкты. Нурларда дарактардын учтарын күмүштөй түскө бөлөп. Бах чиркин, өмүр, тиричилик дегениң так ушундай башталса, эмне деген керемет, эмне деген рахат. Күн нуруна кубанып кара чыйырчыктар куду булбулдай сайрап жатса керек. Мынабу терезе пластика деген ыңайнекте эмес тура. Үндү да жакшылап угузбайт, ичке киргизбейт. Баары бир мен кыялымда угуп атам. Кара чыйырчыктардын булбулду туурап сайраган. Сиз байбиче, кыялыңызда күбө угасызбы? Ак байбиче кара кемпирге байбиче деп сиз менен кайрылат ардайым. Кара кемпир күңк мыңк эткен болот. Бир аздан соң терезени караган боюнча ак байбиче сөзүн улайт. Жарыкчылыкта жашоо деген кандай керемет. Ушундай эмеспи байбиче? Кайсы бир улуу падышалардын бири айткан тура, өлүп баратып. Ата канат, жарыкчылыкта дагы бир күн жашаганга, бир күндүк жарыкчылыкка 1000 күн жашаган өмүрүмдү алмашпас элем. Чыйнаган бүт байлыгымды берер элем деп. Ай, бул эмне деген марттык, эмне деген гана жашоого болгон кумардык. Наминтип улуу падышалар гана айта алат. Биз көрпендебиз да. Ушундай эмеспи байбиче? Кара кемпирден үн жок. Аңгыча жашыруун радио түйүндөн добуш чыгат. Ардактуу ак байбиче, сиз көп эле философтуна бербеңиз. Жаныңыздагы бейтаптын мазесин алып, а кишинин өз мээсин ого бетер айлантып бөксөртпөңүз. Ошондо кара кемпирдин жаны чыгып кете жаздайт. Менин мээм азбы? Өлүгүңдү гана көрөйүн. Өзүңдүн мээң канча? Токтоткула дискуссияны, дейт буюра радио түйүндөн. Эртеси эртелеп сөздү кара кемпир баштады. Өлүгүңдү гана көрөйүн. Доктор болбой жерге кир. Менин мээм бөксө болсо эмнеге карайт?
уулумдун акчасын ууштап алганын унутуп коебу? Шашпа, келсин. Даттанам. Айтам, эрекетине сабатсын. Ал деген мындан да чоңдордун мойнун толготкон. Ай, ушуда кеппи. Ай, кой байбиче, сабыр кылбайлыбы. Булар деле бирөөнүн жакшы көргөн балдары да, дейт ак байбиче. Ой, ушу кантип болсун? Оозубузду ийне менен тигип алабы? Акчаны ууштап эмнеге бердик? Өлүктөй болуп жатсак, кобурошканга да акыбыз жок, дейт кара кемпир олуттуу сөздөн баштагандай. Ак байбиче кара кемпирди жубаткан болуп сөздү башка жакка бурат. Ай, сиздин айтканыңыз ак сөз байбиче. Антсе да ачууга алдырбайлы. Ачуу душман акыл дос дейт эмеспи? Сиз мага уулуңуз тууралуу айтып бериңизчи. Уулумбу? Айтса ал деген спортсмен, чемпион, деп баштады кара кемпир. Спортсменби? Чемпионбу? Ошолор. Толгон токой рекетирлери бар. Рекетерлору барбы? Бар болгон үчүн байып отурбайбы? Жанагы таскак келин менен. Анын ителетиген эси көп кетти. Мени түртүп салышты уулумдан. Кудагыйыңыз интеллигент болсо, кантип ошондойго барды экен? Ой, ошого барды. Өлүгүңдү көрөйүндөр. Мени киши катары көрбөйт. Өздөрүнчө бийик үстөлгө отуруп тамак ичет. Мени айылдык кара колхозчу деп жалгыз бөлүп коет. Жерге отургузуп, жалпак үстөлгө тамак берет. Наакта ителент окшойт. Айылдагыдай чогуу отуруп оокат кылганды да билбейт. Жанагы кудагый наак мастен. Көз айнегин мурдунун үстүнө түшүрүп алып, кирели кечке китеп окуйт. Мамык отургучка чалкалап алып, чиристендердин бетер. Анан түнү бою ахалаган, охологон кино көрөт. Уялбай күйөө баласы менен чогуу отуруп, чай ичкен кашыгында чайгап койсочу бир жолу. Ак жүштүгүң антесиң? Шаман алдында кобурашайын деп жанына барып, сиз эмнен оокатасыз, кудагый деп сурайм да кээде. Сиздин буга тишиңиз өтпөйт, орусча. Өмөр байыркы кирик дейт. Гомер тура, дейт ак байбиче. Ошо өмөр. Анан дагы сурасам, көтө дейт, немис дейт, байран англис дейт. Ошо байранын колунан жулуп алып отко салып ийгин келет. Колуң кыска да, колуң кыска. Уулумдун уюткулуу журтун бузбайын деп чыдап жүрдүм. Туура кылгансыз байбиче, дейт ак байбиче. Уюткулуу журтту бузган болобу? Үй бүлө бир бузулса, оңой менен оңолбойт. Эне деген үй бүлөнүн данакер эмеспи? Туура айтамбы байбиче? Туурасыга туура дечи. Бирок алар мени көзүнө илбей көп кетишти. Уулумдун тапканына чардап. Кудагый да, келин да күн алыс ыштандарынан өйдө жаңыртып кийим сатып алышат. Мага бир байлам жоолук алып келип берсе, колуна шал тиеби. Жиним келип айтып ийдим. Менин уулуман башка ителеттердин бирине тийсең, ыштаның жыртык жүрмөк деп. Жаңжал ошондон чыкты. Анан ушул жака алып келип коюшту. Палатадагы көрүнбөгөн радио түйүндөн үн чыкты. Ыштандарга өттүңөрбү? Токтоткула болбогон дискуссия талкууңарды. Уктагыла. Тил алалы, байбиче, деди ак байбиче. Кара кемпир башын ийкеди. Бир аздан соң ак байбиче быш-быш эте дем ала уйкуга көшүлдү. Бир топ күүлөнүп, дүүлүгүп алгандан быйы кара кемпир үзүп тынып, коңурук тартып кирди. Көргөн көзүңө ишенбейсиң. Розалар, лолалар, лоолдойт терезенин түбүндө. Ушундайда бажырайып ачылат экен, ак лолалар, кардаяк, сүттөяк. Жаныңдагы кызыл лолаларды кара. Жалбырттаган жалындай. Алардын катарында сары кызылдар бышкан алмадай мөлтүрөп, кырмызы түстөгүлөрүн биринчи көрүшүм. Сиз көрдүңүз беле байбиче? Кырмызы түстөгү роза лоланы. Жыттары аңкып, танооңду өрдөп кеткенсиң. Аттиңай карачы, пластик терезе болуп калганын. Болбосо сиз экөөбүз мойкумубуз канганча жыттабайт белек балкып. Аттиңай, арман дүйнө деген ушуда. Ушундай эмеспи байбиче? Деп сөзүн баштайт эртеси ак байбиче кара кемпирге кайрылып. Розанын жыты айылдагы арык бою өскөн атыр гүлгө жетмек беле. Розаңан гүл кайры узун эмеспи? Деп койду кара кемпир.
Гүлдөрдүн баары назик деңизче, ар биринин ароматы ар башка. Туура баамдагансыз байбиче, деп кара кемпирди жубатып койду ак байбиче. Бир кездеги гүл кучактаган гүлдөр түш сымал эске түшүп жатпайбы? Жалындаган жаштыгың кандай ширин эле, чынбы, байбиче? Кайдагы жаштык? Согушка туш келген. Сүйлөшкөн жигитиңен кара кагаз келген жаштыкта жаштыкпы? Деди кара кемпир кабагын чытып. Карадалы болуп жүрүп, картаң абышкага токол болдук. Ошондой жаштыктын өлүгүн көрөйүн. Кой, байбиче, антпеңиз. Жашоо дегениң оомалуу төкмөлүү дүйнө эмеспи? Жалаң жыргап куунап жүрсөң, жашоонун баркын билесиңби? Тирүүчүлүгүң оош кыйышы менен кызык. Ошо оош кыйышы менен жашоонун баркын билебиз да, байбиче. Кой, көп бабырап ийди көрүнөт. Доктурлардан эскертип албайлы. Эс алалы, байбиче. Эс алгыдай керели кетмен чабаттык беле. Андан көрө уктайлы дебейсизби? Уктаса уктайлы, деди кара кемпир. Дагы бир күндү узатышты алыскы сапарга. Демедегидей эле жаңы күндүн жарчысы болду ак байбиче терезе туштагы. Бүгүн да күн мемиреп турат. Асман көк-көк. Тиги булуттарды карасаңыз, кербендей ээрчишкен. Алдында кичинекей ак болот качыр минген кербен башчыны элестетип, анан анын артынан чубаган нарлар таңгак жүк-жүктөлгөндөй. Кана канча төө, канча нар? 1, 2, 3, 4, 5, 21 тура. Эң арткы төөнүн кыска куйругуна жыбылаштырып алып, ошону кармап бир улам баратат, колуна шапалагын алып. Оштон чыккан кербен Мисирге чейин барса керек. Кайра келет да жер сыдырып, дүйнө көрүп, анан да аяктан арзан шайы кездемелерди жүктөп келип, Дордой менен Кара суунун базарын жайнатат дей бериңиз. Дүйнө кезген өзүнчө бир рахат эмеспи? Сиз саякаттап кайсы чет өлкөдө болгонсуз, байбиче? Деп сурап калды кара кемпирден. Кайдагы саякат? Бул чүйдүн ичин баш аягын көргөн деле жокмун. Орусча тил билбесең кантип саякаттайсың? Деди кара кемпир. Сиз болдуңузбу чет өлкөдө? Болгон, байбиче. Болгариянын айтылуу курортунда бир ай эс алып келгем. Анан Кара деңиз боюндагы өлкөлөрдү сыдырткан кемеге түшүп кыдыргам 10 күн бою. Жер көргөндүн, эл көргөндүн көз ачылат дешет эмеспи? Менин көзүм ачылбай калды, деди кара кемпир чын дилинен. Анын ичинде ак байбиченин көптү көргөнүнө кызганыч кылды. Эмне үчүн менин эмес, бу ак байбиченин көзү ачылат деп. Кызганыч дегениң башкарылбаган албут сезим окшобойбу? Бекеринен айтылыппы? Кызганыч пендени жардан алыс учурат деп. Кара кемпир терезе тушундагы ак байбиченин терезеден көргөндөрүн тизмектетип божураганын, ага өзү да жаны жыргап, анын да делебесин козгогонун айт. Эмне үчүн бул ак байбиче терезе түбүнөн орун алат да өзү улагада калып, тигил көргөндөрдү көрө албайт? Бара-бара кызганычы күчөп баратканын кара кемпир өзү деле сезген жок окшойт. Ак байбиче канчалык ширин кеп салганына, өзү ошондой боло албаганына ичи күйүп арданып, кызгана берет. Күндөр өтүп жатты. Ак байбиче адетиндей терезени карап алып, божурап кирет. Күз келген экен, жалбырактар саргая баштаптыр. Коңур күз деген кандай сонун. Өрүктүн, кайыңдын жалбырактары кызарып, күн нуруна алауланат. Тиги боз чаңгыл асманда каркыра турналар учуп баратат, желе тартып, кыйгуулап, кыяк тартып коштотуп бараткан үндөрү угулгансыйт, муңдуу абас салып. Аттиң-ай, карачы, желе тарткан каркыра турнанын муңдуу үнүн укпай калат деген эмне? Арман эмне? Чынбы, байбиче? Сиз кандай дейсиз? Айылда көп жолу каркыра турнаны узатып жүрдүңөр да, кол булгалап. Кош аман барып, аман келгиле, сапарыңар карыбасын, жараткан өзү сүйүп жараткан парандаларым, жарыктарым дегендирсиз нечен жолу. Ушинткенсиз, байбиче? Андай деп айтпаганын жашыргандай башын чала ийкейт кара кемпир. Каркыра турнаны көп эле жолу көрдү дечи, а бирок байбиче айткандай узатып көрбөптүр дейсиңби? Эч болбосо ушусам терезеден көрүп узатып калса эмне? Ак байбичеге кызганычы ого өтер күчөп баратты. Дагы бир күнү ак байбиче акырын үн катты.
Кыш келди окшойт. Асманды кара булут эле каптап калыптыр. Борон чапкын башталат көрүнөт. Сөөктөрүм зыркырайт да байбиче. Муунум бошоп калды. Бул эмне болчу? Көңүлүмдө караңгылап турат. Бир жамандыкты сезип. Мусулман баласы эмессизби? Непадан ары карап кетсем, байбиче, иманымы айтып коюңуз. Сообу тиет. Макулбу байбиче? Ошентиңиз, Бисмиллахир-рахманир-рахим деле кайталай бериңиз. Ошол деле иман айткандай болот дешкен тура уламалар. Жарайбы байбиче? Макулмун, дебиди кара кемпир, негедир ак байбиче айтканын кайрыбалардан бетер. Түн кирип уйкуга кетишкен. Эртең менен божурап кеп баштаган ак байбичеден үндүн жок. Ак жүзү ого өтер ажарына чыккандай мелтиреп кыймылсыз. Чочуп кетти кара кемпир. Ак байбиче, ак байбиче дейм. Деги соосузбу? Деп үнүн катуулата чыгарды. Жооп болгон жок. Ошондо кара кемпир үнүн бек чыгарып чаңырбыйды. Өлүгүңдү көрөйүндөр. Ак байбиче өлүп калды. Дароо кайдан жайдан пайда болгондой баш доктор баш болуп топурап палатага толуп кетишти. Ак байбиченин моюн тамырын кармаган баш доктор башын чайкап, кара кемпир мурда укпаган сөздү айтты жанындагыларга. Крематорийге алып баргыла. Өлүк жаткан жердин сүрү жаман. 2 күн бою кара кемпир ак байбиче жаткан керебетти караганда жок. 3-чү күнү гана тамак алып келген медайымга кайрылды. Алдыңа гана кетейин. Менин керебетим менен тиги терезенин тушундагы керебетти алмаштырып койгулачы. Айланайын. Сураганыңды бертиртейин уулума айтып. Терезеден жарыкчылыкты карап жатайын. Башкы врач профессорго айтып көрөйүн, апа, деди медайым боор органдай аяп. Апа дегениңен айланайын. Бул сөздү укпай калганым качан? Өз уулуманда. Садагасы, сен бу жерде иштебе. Кетип кал, макулбу? Бу жердин абасы да таза эмес. Айланайын. Бу жер тирүү өлүктөр жаткан таш коргон. Сүйлөшкөндү токтот. Которо бер. Деген үн чыкты көрүнбөгөн радио түйүндөн. Бул баш дарыгердин үнү эле. Буттары чыгырык дөңгөлөктүү керебеттер бат эле алмаштырылды. Кара кемпир көзүн жумуп көпкө жатты. Терезенин сыртындагы дүйнөнү көрсө, жүрөгү жарылып кетерден бетер. Көрүп чочубайын дегендей көзүн көпкө чейин ачкан жок. Качан медайым чыгып кеткенден бир топтон кийин көзүн ачып терезени караса, ой шумдугун кургур. Терезенин ар жагынан бир карыштай эле аралыкта кара шлак блок кирпич менен тосулган бийик дубал тиреп туруптур. Эч нерсе көрүнбөйт. Асманда, бак тарактарда. Кара кемпир өз көзүнө өзү ишенген жок. Ушалап алып, кайра карады. Бийик кара дубал терезени да карартып турган. Башка эч нерсе көрүнбөйт. Баяле кыялы оңоло түшкөн кара кемпирдин жини кайнап чыкты. Ак байбиче алдап жүргөн тураны. Кара кемпирдин тээ мурдагы кызганычы жек көрүүгө айланды белем, чаңырыбыйды. Тозокко гана түш. Ак байбиче, тозокко гана түш. Күнүгө торгойдой сайрап, мени алдап жүргөн турбайсыңбы? Тозокто сайрап кал. Кара кемпирдин деми кыстыгып, кара тер басты. Тамагы муунуп, дем ала албай шалактей түштү. Муну көрүүчү камерадан карап отурган баш дарыгер жанындагыларга буйрук айтты. Кара кемпирди крематорийге алып баргыла. Аңгеменин аягы